Билим түгөнбөгөн кенч деген сыяктуу эле биздин кең келечекте ошол билимдүү жаштар түзөт. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүдө Ош облусуна караштуу Алай районундагы Базарбай Абжапаров атындагы орто мектебинин эң билимдүү деген 6 окуучусу тандалып келип отурат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерди ошол окуучулар менен тааныштырып өтөйүн. Турдугулов Нуртилек. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Турдугулов Нуртилек. Алай район Читал айылынын номер 13 Базарбай Абжапаров атындагы орто мектептин 11 классын окуучусумун. Азыркы учурда атаандаштарыма ийгилик каалайм. Рахмат. Рыспаева Айман. Мен Рыспаева Айман. Бүгүнкү билим таймашчысы сынагына өз билимимди текшерүүгө келдим. Атаандаштарыма ийгилик, мага биринчилик. Рахмат. Турсунбек уулу Нурмухамед. Мен Турсунбек уулу Нурмухамед. Бүгүнкү билим таймашында өзүмдүн билимиме сынаганы келдим. Билим адамдын канаты демекчи, өзүмдүн жолдошторума дагы ийгилик каалайм жана татыктуусу жеңсин. Рахмат. Абдывапова Асель. Саламатсыздарбы? Мен Абдывапова Асель. Бүгүнкү сынакка мен Алай районунан келдим. Талыкпай окуп көп билим алуу менин көптөн берки тилегим. Азыркы учурда мен атаандаштарыма ийгилик каалайм. Жодарбек уулу Даниэль. Мен атым Жодарбек уулу Даниэль, учурда 11 класстын окуучусумун. Билимдүү эч качан кем болмойт демекчи, мен бул акыл таймашка өзүмдүн күчүмдү сынаганы келдим. Жана ошондой эле Сыргабай кызы Аймерим. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Сыргабай кызы Аймерим. Жогоруда аталып өткөн мектептин бүтүрүүчүсүмүн. Билим алуу эмне менен куту казгандай демекчи, мен буга чейин алган билимимди дагы да өркүндөтүүгө келдим. Рахмат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз телетаймашыбыздын биринчи турун баштайбыз. Назарыңыздарда биринчи тур. Биринчи турда окуучуларыбыз предметтик суроолорго тесттик вариантта жооп берет. Биринчи окуучубуз Нуртилек баштап берет. Нуртилек, даярсыңбы? Ооба. Астрономия. Планеталар канчага бөлүнөт? Жооптору: биринчиси 1-ге, экинчиси 3-кө, үчүнчүсү 2-ге, төртүнчүсү 4-кө. Шашпай ойлонуп жооп беребиз. Планеталар канчага бөлүнөт? 1-ге, 3-кө, 2-ге, 4-кө. 3-кө. Кандай болуп бөлүнөт? Эсимден чыгып калыптыр. Эсиңден чыгып калыптыр. Анда планеталар кичинекей жана гигант планеталар деп 2-ге бөлүнөт. Нуртилектин жообу туура эмес. Айман улантат, кыргыз тили. Тууранды сөздөрдүн сүйлөмдөгү милдети. Жооптору: биринчиси ээлик гана, экинчиси баш жана айкындооштук, үчүнчүсү баяндооштук гана, төртүнчүсү аныктооштук гана. Б варианты. Баш жана айкындооштук, Азаматсың, Аймандын берген жообу туура. Окуучулар, Айманды коштоп колдоп турабыз. Рахмат. Нурмухамед улантат, биология. Жашыл өсүмдүктөр абаны эмне менен байытат? Биринчиси азот менен, экинчиси кычкылтек менен, үчүнчүсү суутек менен, төртүнчүсү кислоталар менен. Кычкылтек менен. Кычкылтек менен байытат, Азаматсың, Нурмухамед. Жооп туура. Асель улантат. Информатика. Башка символдар аны невидимка, көзгө көрүнбөс деп аташат. Эмнени аташат ошентип? Жооптору: биринчиси файл, экинчиси байт, үчүнчүсү пробел, төртүнчүсү бит. Пробел. Пробелды невидимка деп аташат. Азаматсың, Асель. Даниэль, Кыргызстан тарыхы. 28 Баатыр Панфиловчулар кайсы жерде эрдик көрсөтүшкөн? Жооптору: биринчиси Брестте, экинчиси Сталинградта, үчүнчүсү Ленинградта, төртүнчүсү Москва алдында. Ленинградта ғой. Артта Москва турат. Артка кайтууга жол жок деп айтканы Клочков. Ошондо бул 28 Баатыр Панфиловчулар Москва алдында сабаглашкан. Даниэлдин жообу туура эмес. Аймерим, эң чоң метеорит кайсы? Биринчиси Паллада, экинчиси Серрера, үчүнчүсү Беста, төртүнчүсү Виламет. Беста. Эң чоң метеорит кайсыл дейт? Биринчиси Паллада, экинчиси Серрера, үчүнчүсү Беста, төртүнчүсү Виламет. Ана Аймерим ойлонуп жооп берчи. Кайсыл метеорит эң чоң болуп эсептелинет экен? Б варианты. Серрера бул эң чоң метеорит. Жообу туура Аймеримдин. Кезек кайрадан Нуртилекте. Нуртилек, кыргыз адабияты.
Улуу марш улуу сынга, сал баарын эч аянба. Эр жигит эми келди, сыналчу зор майданга деген ырсаптары кайсы акындын калемине таандык? Жооптору: биринчиси Токонбаевдин, экинчиси Элебаевдин, үчүнчүсү Осмоновдун, төртүнчүсү Алыбаевдин. А вариант. Биринчиси Алы Токонбаев, Алы Токонбаевдин кайсыры? Жок. Мен сага багыт берейин, сен ошого карап авторун тап. Бул ырдын аты Улуу марш улуу сынга. Варианттарын кайталап койсун. Биринчиси Токонбаев, экинчиси Элебаев, үчүнчүсү Осмонов, төртүнчүсү Алыбаев. Осмонов. Жогу, Мукай Элебаевдин Улуу марш улуу сынга деген ыры. Нуртилек, жогуң туура эмес. Айман, зоология. Бардык жаныбарлардын ичинен сүт эмүүчүлөрдө гана кездешүүчү орган кайсы? Жооптор: биринчиси бездери, экинчиси тиштери, үчүнчүсү кабагы, төртүнчүсү кулак калканы. Ушул 4 органдын бири сүт эмүүчүлөрдө гана кездешет экен. Ал кайсы орган? Жооптор: биринчиси бездери, экинчиси тиштери, үчүнчүсү кабагы, төртүнчүсү кулак калканы. А вариант. Бездери. Бездер өзү негизи бардык жаныбарларда кездешет да. Сүт эмүүчүлөрдө гана кездешүүчү орган бул кулак калкан экен. Айман, жолуң туура эмес. Нурмухамед, география. Аянты боюнча Евразиядагы эң ири мамлекет кайсы? Биринчиси Кытай, экинчиси Россия, үчүнчүсү Индия, төртүнчүсү Казакстан. Россия. Россия Евразиядагы аянты боюнча эң чоң мамлекет. Азаматсың, Нурмухамед, жолуң туура. Дүйнөлүк тарых. Петр I Россияны кайсы жылдары башкарган? Жооптору: 1670 жылдан 1690 жылдары, экинчиси 1682ден 1725 жылдары, үчүнчүсү 1680ден 1715 жылга чейин, жана төртүнчүсү 1672 жылдан 1720 жылга чейин. В варианты. В вариант 1682 жылдан 1725 жылдары. Россияны ким башкарыптыр? Петр I. Петр I. Азаматсың, Асел. Аселдин берген жолу туура. Даниэль улантат, физика. Бардык предметтин айланасында кандай магнит бар? Жооптор: биринчиси гравитациялык, экинчиси электромагниттик, үчүнчү ядролук, төртүнчү начар аракеттешүү талаалары. Ядролук. Бардык предметтин айланасында гравитациялык магнит бар. Даниэль, жоо, туура эмес. Аймерим, анатомия. Кишинин коргонуу рефлексине эмнелер кирет? Биринчиси жөтөлүү, экинчиси чүчкүрүү, үчүнчүсү дем алуу, төртүнчүсү бөлүп чыгаруу. Кишинин коргонуу рефлексине эмнелер кирет? Биринчиси жөтөлүү, экинчиси чүчкүрүү, үчүнчүсү дем алуу, төртүнчүсү бөлүп чыгаруу. Чүчкүрүү. Чүчкүрүү эмес, жөтөлүү бул кишинин коргонуучу рефлекси болот экен. Аймерим, жоо, туура эмес болуп калды. Нуртилекке суроо берердин астында мен Нуртилек менен бир аз жакындан таанышып алсам дейм. Нуртилек, мына быйыл 11 классты бүтөсүң, келечекке кандай ой максаттарың, кандай пландарың бар? Кудай буйруса, жалпы мамлекеттик тест түрлөрдөн жакшы бал алып, дене тарбия мугалим болсом деген кыялым бар. Ошондо спортко аябай кызыгасың, ошондой эле өз билимиңди окуучуларың менен бөлүшкүң келет. Рахмат, Нуртилек. Суроо: адам жана коом, бүткүл цивилизациянын тагдыры көз каранды болгон проблема кайсы? Жооптор: биринчиси зарылчылык, экинчиси маанилүүлүк, үчүнчүсү глобалдык, төртүнчүсү өзгөчө кырдаалдык. Суроону башынан кайталап коюңуз. Бүткүл цивилизациянын тагдыры көз каранды болгон проблема кайсы? Биринчиси зарылчылык, экинчиси маанилүүлүк, үчүнчүсү глобалдык, төртүнчүсү өзгөчө кырдаалдык. А вариант. Зарылчылык. Бүткүл цивилизациянын тагдыры көз каранды болгон проблема бул глобалдык проблема. Нуртилек,
Жок, туура эмес. Айман азыр 11 класстын окуучусу, мектептеги алдыңкы окуучулардын бири, Айман? Ошол 11 класстагы окуучулардын негизги милдети бүтүрүүчү класс болгондугуна байланыштуу эмне болуп эсептелинет? Жакшы билим алуу болуп эсептелет деп ойлойм. Жакшы билим алып, мектепте жана мугалимдин аттарын чыгаруу. Мектепке салым кошуу деп ойлойм. Ошон үчүн сен азыр 11 класста эмне менен алек болуп атасың? Азыркы учурда ортого даярданып жатат. Рахмат, Айман. Суроо. География. Кыргызстандык космонавт Шарипов кайсы жерде туулган? Биринчиси Нокат району, экинчиси Нарын району, үчүнчүсү Алай району, төртүнчүсү Өзгөн району. Б вариант. Салижан Шарипов Б вариант болгондо Нарында туулуп калат, ушундайбы? Салижан Шарипов Нарында эмес, Өзгөн районунда туулган, Айман. Жок, туура эмес. Нурмухамед дагы азыр бизге келечек пландары жөнүндө айтат. Анан өзүнүн классташтары тууралуу айтып берсинчи. Менин келечектеги максаттарым жана кыялдарым жөнүндө айта турган болсом, буйруса 11 классты бүтүп, университетке тапшырып жана өзүмдүн билимимди жогорулатып, котормочу окуу жайына тапшырып, көптөгөн мамлекеттерге саякаттоону туура көрдүм. Жана ошондой эле өзүмдүн классташтарым жөнүндө айта турган болсом, жогорудагы айтылган классташтарымдын бардыгы эң сүйүктүү жана менин жакын классташтарым. Мектепте канча 11 класс бар? Бир эле? Биздин мектепте 11 класстан 24 окуучу окуйт. Бир гана класс бар, Бир гана класс. Бир гана класс бар. Ошол 24 бала быйыл бүтүрөт экен да анда, ошол мектепте. Сен ошол котормочу болом деп атасың. Котормочу болгондогу негизги максат котормочу болуп иштеби же жөн гана жер жүзүн кыдырып саякатчы болуубу? Тагыраак айтканда, өзүмдүн мамлекетиме пайдамды тийгизүүшү үчүн мен башка өлкөдөгү жарандар менен өзүбүздүн өлкөдөгү жарандарды бири-бири менен байланыштыруу максатында котормочу болдум. Болууну ниет кылып атасың, Рахмат, Нурмухамед. Суроо. Кыргыз тили. Сүйлөшүү стилинин негизги милдети? Жооптору: биринчиси доклад жазуу, экинчиси тезис түзүү, үчүнчүсү пикир алышуу, төртүнчүсү маалымат жазуу. Высы үчүнчүсү пикир алышуу. Пикир алышуу бул сүйлөшүү стилинин негизги милдети. Азаматсың, Нурмухамеддин берген жообу туура. Асель бизге азыр ошол өзү жашаган айыл тууралуу айтып берсинчи. Чыйтала эмнеси менен даңкталат, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Чыйталадан кандай белгилүү инсандар чыккан? Мен Алай районунун Чыйтала мектебинде окуйм, бирок Көлдүк айылында жашайм. Көлдүк айыл чакан болгондуктан 4 жылдык эле мектеп бар. 4 жыл окугандан кийин 5 класстан баштап Чыйталга барып окуйбуз. Көлдүк айылынан чыккан десем, Өсөр Козиев ырчы биздин айылдан чыккан. Дагы билбейм, башка жок деп ойлойм. Улукбек Мамытов дагы ошол силердин Көлдүк айылыңардан болот да, белгилүү диктор. Ушундай? Ошол да биздин айылдан чыккан. Анын кызы дагы журналист, алып баруучу болуп жүргөн Лунара Мамытова дагы биздин айылдан чыккан. Көлдүктөн болот да, Көлдүктүн кызы деп эсептелинет. Демек силер азыр бир айылдан экинчи айылга барып окуйт экенсиң, Канча чакырым аралык? Аралык 2 чакырым. 2 чакырым. Кышында кандай? Кыйынчылык болобу? Кышында ооба, эртең менен барганда кыйынчылык болот, суук, жол алыс болот. Сабак 8-де башталат, Сабак жок, кыштын күнү 8:30 башталат. 8:30 башталат. Сен үйүңдөн канчада чыгасың? 8-де чыгабыз кыштын күнү, жайдын күнү 7:30. Ай, Азамат, Асель, ушундай кыйынчылыкка карабай бир айылдан экинчи айылга барып өзүнүн кең келечегин түптөп жатат. Асель, Азаматсың. Суроо. Биология. Кайсы өсүмдүк кооздук үчүн колдонулат? Жооптору: биринчиси алма, экинчиси роза, үчүнчүсү кулпунай, төртүнчүсү алмурут. Суроону башынан кайтып коюңуз. Кайсы өсүмдүк кооздук үчүн колдонулат? Жооптору: биринчиси алма, экинчиси роза, үчүнчүсү кулпунай, төртүнчүсү алмурут. Экинчиси роза бул кооздук үчүн колдонулган өсүмдүк. Азаматсың, Асель. Даниэль.
Мектептеги эң жакшы көргөн сабагың кайсы? Мектепте эң жакшы көргөн сабагым алгебра. Алгебра, Алгебрадан ким берет силерге сабак? Осмонова Канике эжеке. Канике эжеке. Азыр сенде ошондой бир мүмкүнчүлүк бар, ошол Канике эжекеңе жана жалпы эле билим берген мугалимиңе эфирден салам жолдоп койсоң болот. Жалпы номер 13 Базарбай Абжапаровдун орто мектебинин мугалимдери жана ошондой эле Осмонова Канике эжекеге салам жолдойм жана аларга 11 жылдык билим берген үчүн чоң ыраазычылыктарды билдирем. Рахмат. Суроо. Информатика. Интернетте ал үйдө көчөдө эмес. Ар качан ал өзүнө өзгөчө жаныбар маймылчаны камтыйт. Ал эмне? Жооптору: биринчиси электрондук дарек, экинчиси статус, үчүнчүсү аккаунт, төртүнчүсү профиль. Башынан кайталап Суроо. Интернетте ал үйдө көчөдө эмес. Ар качан өзүнө өзгөчө жаныбар маймылчаны камтыйт. Ал эмне? Жооптору: биринчиси электрондук дарек, экинчиси статус, үчүнчүсү аккаунт, төртүнчүсү профиль. Биринчиси электрондук дарек. Электрондук дарек. Даниэлдин берген жообу туура. Аймерим дагы ошол келечекте пландары боюнча бөлүшсүн, кандай кесипти тандаганы турат, эмне үчүн ошол кесипти тандайт жана ошол кесипти тандашына кимдердин таасири тийди? Мен келечекке койгон пландарым бул жогорку республикалык тестөөлөрдөн жакшы бала алып, медициналык академияга тапшырсам деген ниетим бар. Себеби азыркы эң талап кылынган кесиптердин бири деп ойлойм. Жана бул кесипти тандашымдын себеби бул менин кичинекейимден бери кыялым. Ошондуктан ушул врач болууну. Үйдө ким, бирөө жарым ата энең, бирөөсү врачпы, бирөөнүн жолун жолдогон атасыңбы? Жок, менин байкелерим врач. Ошон үчүн, демек врач болуп, дарыгер болуп, келечекте эң мыкты адис болот деген ишеничтебиз. Суроо. Кыргызстан тарыхы. Кыргыз Республикасы Конституциясын баш мыйзамын качан кабыл алган? Жооптору: 1993 жылы июньда, экинчиси 1993 жылы мартта, үчүнчүсү 1993 жылы майда жана төртүнчүсү 1993 жылы августта. 1993 жылы августта кабыл алынган. Ошондо августтун канчасында Кыргыз Республикасынын конституциясы белгиленет экен? 31 августта. 31 август кандай күн? 31 август 2000 күнү 3 августта кабыл алынган. 31 август албетте Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн алган. Бирок Конституцияны 1993 жылы 5 майда кабыл алганда. Демек жообу 1993 жылы майда. Аймерим, жообуң туура эмес. Кийинки айлампа кайрадан Нуртилекте кезек. Нуртилек: химия. Металлдар кайсы байланыш менен байланышкан? Жооптору: биринчиси металдык, экинчиси иондук, үчүнчүсү коваленттүү уюлдуу, коваленттүү уюлсуз. Металлдар кайсы байланыш менен байланышкан? Жооптору: биринчиси металдык, экинчиси иондук, үчүнчүсү коваленттүү уюлдуу, төртүнчүсү коваленттүү уюлсуз. А вариант. Металдык байланыш. Металлдар иондук байланыш менен байланышкан. Нуртилек, жообуң туура эмес. Айман: кыргыз адабияты. Кожо жаш эпосунан сырткары адам табият проблемасын козгогон дагы кандай эпосты билесиңер? Жооптор: биринчиси Карагул Ботом, экинчиси Ак мөөр, үчүнчүсү Кедей кан, төртүнчүсү Сарин жибөкөй. А вариант. Карагул Ботом, адам табият көйгөйүн козгогон чыгарма. Жообуң туура. Нурмухамед Улансын: зоология. Кирпичечен кайсы түркүмдөгү жаныбар? Жооптор: биринчиси кол канаттар түркүмү, экинчиси курт кумурска жечүлөр түркүмү, үчүнчүсү жырткычтар түркүмү, төртүнчүсү туяктуулар түркүмү. Варианттарын кайталап койсузбу? Кол канаттар түркүмү, экинчиси курт кумурска жечүлөр түркүмү, жырткычтар түркүмү, төртүнчүсү туяктуулар түркүмү.
Курт кумурскалар жеүүчү түркүнгө кирет. Кирпичечи курт кумурскаларды жечүү түркүнгө кирет. Азаматсың, жооң туура. Кирпичечен ошо курт кумурскаларды жечүү түркүнгө киргендиктен дагы, ал кирпичечен дагы аюу сымал кышкы уйкуга кирет экен. Кадимкидей себеби кыш мезгилинде жана курт кумурскалар жок болгондуктан кирпичечен өлүп калышы мүмкүн. Андыктан ушундай табиятында ушундай жаралган экен, алар аюу сымал кышкы уйкуга киришет. География. Географиянын кайсы аба катмарынын бөлүгүндө жашоонун активдүү процесси болот жана ал бөлүк кандай деп аталат? Жооптору: биринчиси мезосфера, экинчиси атмосфера, үчүнчүсү биосфера, төртүнчүсү топосфера. Атмосфера. Географиянын кайсы аба катмарынын бөлүгүндө жашоонун активдүү процесси болот жана ал бөлүк кандай аталат? Биринчиси мезосфера, экинчиси атмосфера, үчүнчүсү биосфера, төртүнчүсү тропосфера. Биосфера. Биосферада жашоонун активдүү процесси биосферада болот. Асель, жооң туура. Даниэль, дүйнө тарыхы. Австралиецтин алдында Наполеонго каршы кайсы өлкөнүн армиялары турган? Жооптору: Пруссия, Австрия. Экинчиси Англия, Россия. Үчүнчүсү Россия, Австрия. Төртүнчүсү Россия, Испания. Жоопторун кайталап коесузбу? Австралиецтин алдында Наполеонго каршы кайсы өлкөнүн армиялары турган? Биринчиси Пруссия, Австрия, экинчиси Англия, Россия, үчүнчүсү Россия, Австрия, төртүнчүсү Россия, Испания. Ас. Бирок Австралиецтин алдында Наполеонго каршы Россия менен Австриянын армиялары турган. Даниэль, жооң туура эмес. Аймерим, физика. Физикада талаа түшүнүгүн илимге ким киргизген? Жооптор: биринчиси Фарадей, экинчиси Эйнштейн, үчүнчүсү Архимед, төртүнчүсү Галилей. Суроонун башына кайтып коесуз. Физикада талаа түшүнүгүн илимге ким киргизген? Жооптору: биринчиси Фарадей, экинчиси Эйнштейн, үчүнчүсү Архимед, төртүнчүсү Галилей. Фарадей киргизген деп ойлойм. Фарадей киргизгенде. Аймерим, жооң туура. Акыркы айлампа. Ана чамдагыла, жакшылап жооп бергиле. Нуртилек, анатомия. Дем алууга кайсы булчун катышпайт? Биринчиси диафрагма, экинчиси арка, үчүнчүсү курсак, төртүнчүсү көкүрөк. А вариант. А варианты диафрагма дем алууга катышпайт дейт. Бирок таң калыштуу, бирок диафрагма эмес, арка булчуңук дем алууга катышпайт экен. Нуртилек, жооң туура эмес. Айман, адам жана коом. Кандай нормалар маңызы боюнча моралдын нормасы болуу менен норманын укугуна шайкеш келип, салттарды жана адаттарды бекемдейт? Жооптор: биринчиси саясий, экинчиси диндик, үчүнчүсү эстетикалык, төртүнчүсү биологиялык. Жоопторду кайтып коесуз. Биринчиси саясий, экинчиси диндик, үчүнчүсү эстетикалык, төртүнчүсү биологиялык. Б вариант. Диндик, бирок саясий укуктар бекемдейт экен. Айман, жооң туура эмес. Нурмухамед, кыргыз адабияты. Калыгул Бай уулунун чыгармачылыгындагы негизги темалардын бири кайсы? Жооптор: биринчиси эзүүчүлөрдү мактоо, экинчиси элдердин достугу, үчүнчүсү акыр заман, төртүнчүсү бай манаптарды шылдыңдоо. Сурооңузду кайталап коесузбу? Калыгул Бай уулунун чыгармачылыгындагы негизги темалардын бири кайсы? Жооптор: биринчиси эзүүчүлөрдү мактоо, экинчиси элдердин достугу, үчүнчүсү акыр заман, төртүнчүсү бай манаптарды шылдыңдоо. Үчүнчүсү акыр заман. Акыр заман темалары Калыгул Бай уулунун чыгармачылыгындагы негизги темалардын бири болгон. Азаматсың, Нурмухамед. Асель, зоология.
Кит менен дельфиндин кайсы сезүү органы начар өөрчүгөн? Жооптору: биринчиси көрүү, экинчиси туюу, үчүнчүсү жыт билүү, төртүнчүсү угуу. Суроonu баштан кайтып коюңуз. Кит менен дельфиндин кайсы сезүү органы начар өөрчүгөн? Жооптору: биринчиси көрүү, экинчиси туюу, үчүнчүсү жыт билүү, төртүнчүсү угуу. Угуу. Жыт билүү органы начар өөрчүгөн экен. Асель чоң туура эмес болуп калды. Даниэль: география. Кениянын Борбор шаары. Жооптору: биринчиси Найроби, экинчиси Ханой, үчүнчүсү Манама, төртүнчүсү Катар. Аз. Найроби, Кениянын Борбор шаары. Чоң туура, Даниэль. Ана биринчи турду ай мээрим жыйынтыктасын. Кыска көңдөй сөөктөргө кайсылар кирет? Биринчиси кабырга, экинчиси кашка жилек, үчүнчүсү кар жилек, төртүнчүсү манжа сөөктөр. Суроону баштан кайтып коюңуз. Кыска көңдөй сөөктөргө кайсылар кирет? Жооптору: кабырга, экинчиси кашка жилек, үчүнчүсү кар жилек, төртүнчүсү манжа сөөктөр. Манжа сөөктөр кирет деп ойлойм. Манжа сөөктөр кирет. Азаматсың, жоң туура. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз сиздер менен биргеликте биринчи турду жыйынтыктадык. Биринчи турда окуучуларыбыз кандай упайга ээ болушту? Нуртилек 5 суроонун бирине да жооп бере албаптыр. Нуртилектин упайы жок. Айман 2 суроого жооп берген, 10 упай. Нурмухамед 5 суроого тең туура жооп берип 25 упай алды. Асель 5 суроонун бирөөсүнө жооп бере албай калды, 20 упай. Даниэлдики 10 упай жана Аймеримдики 15 упай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз башында эскертип өткөндөй эң төмөн упайы жыйнаган окуучубуз оюндан четтетегенбиз. Азыр бизде Нуртилек Тилекке каршы бир дагы упай ала албаптыр. Нуртилекке биз көрсөтүүгө келип катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Нуртилек. Бүгүнкү таймаш мен үчүн жакшы эле болду. Кийинки турларга классташтарыма ийгилик каалайм. Назарыңыздарда экинчи тур. Экинчи турда биздин калган 5 окуучубуз категорияларды тандап алып, ушул категориядагы суроолорго жооп берет. Айман баштап берсин. Бизде манастануу, музыка, спорт, макалдар, эң деген категория бар. Айман кайсы категорияны тандадың? Манастануу. Манастануу. Анда суроо. Биринчи суроо. Манас эпосунда Коңурбайдын атасынын аты. Биринчиси Боскерттик, экинчиси Мурадыл, үчүнчүсү Алооке, төртүнчүсү Эсенкан. 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 Коңурбай Алоокенин баласы да Айман. Жок, туура эмес. Экинчи суроо. Манас эпосун изилдеген илим эмне деп аталат? Биринчиси манасчылар, экинчиси манастануу, үчүнчүсү адабий окуу, төртүнчүсү монография. Монография. Манастануу деп айтылат, Айман. Манасты изилдеген илим бул манастануу илими. Айман, жок, туура эмес. Үчүнчү суроо. Манас эпосундагы Алмамбет Баатырдын минген аты. Биринчиси Айман Боз, экинчиси Сарала, үчүнчүсү Туучунак, төртүнчүсү Мааникер. Төртүнчүсү. Мааникер. Алмамбеттин минген аты Сарала. Айман, жок, туура эмес. Нурмухамед категория тандайт. Категорияларды кайра баштан окуп коесузбу? Категориялар бизде азыр манастануу кетти. Азыр музыка, спорт, макалдар эң деген. Макалдар категориясы. Макалдар категориясы. Мен макалдын биринчи бөлүгүн айтам. Мында жооптору жок. Сен экинчи бөлүгүн өзүң улап айтып өтөсүң да. Биринчи макал. Калпты чындай айтса. Экинчи бөлүгү кандай болот? Ошону улап айтып кет. Чын безе качат. Калпты чындай айтса. Чын чичаңдап качат беле? Чындык чичая качат. Азаматсың, Нурмухамед. Жок, туура. Кийинки суроо. Ырыскыны жер берет. Ырыскыны жер берет. Ырыскыны жер берет. Экинчи бөлүгү мындай уйкаш болуп эмес да, биринчи немесинечи? Биринчи бөлүгүнө. Жер берет. Дөөлөттү эл берет бе?
Ынтымақты эл сүйөт. Эл сүйөт. Үчүнчү суроо. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Адам күлүгүн ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Жок. Ичи ооруган күлкү сүйбөйт. Асел, кайсы категорияны тандайсың? Категориялар кайталып кой. Эң музыка жана спорт. Эң. Даярсыңбы? Биринчи суроо. Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма. Биринчиси Ниагара, экинчиси Виктория, үчүнчүсү Анхель, төртүнчүсү Рассыпной. Виктория шаркыратмасы. Ниагара шаркыратмасы экен Асел. Жок, туура эмес. Экинчиси дүйнөдөгү эң терең көл. Биринчиси Калавеси, экинчиси Байкал, үчүнчүсү Барелоча, төртүнчүсү Сыккөл. Экинчиси Байкал көлү. Байкал көлү дүйнөдөгү эң терең көл. Азаматсың. Үчүнчү суроо. Эң көп арал кайсы океанда? Биринчиси Түндүк Муз океаны, экинчиси Инд океаны, үчүнчүсү Тынч океан, төртүнчүсү Атлантика океаны. Индия океаны. Инд океанында эмес, Тынч океанында эң көп арал экен. Себеби эң чоң океан Тынч океанда, Асел? Жок, туура эмес. Даниэль. Спорт. Спорт категориясы. Биринчи суроо. Төмөнкү спорттун түрлөрүнүн кайсынысы Японияда пайда болгон? Биринчиси саньда, экинчиси карате, үчүнчүсү сумо, төртүнчүсү кендо. Сумо. Сумо Японияда пайда болгон. Азаматсың, Даниэль. Экинчи суроо. Спортчулар лыжада жарышып келип, мылтыктар менен бутаны атуу оюну эмне деп аталат? Биринчиси тир, экинчиси поло, үчүнчүсү биатлон, төртүнчүсү крикет. Крикет. Биатлон деп айтылат. Даниэль, жол туура эмес. Үчүнчүсү. Сы тамгасынан башталган спорттук терминдерден бешөөнү атап бер. Сыдан кеткен. Спорттук термин? Спорттук терминдерден. Жок, спорт дегенден өзүндө сы менен башталат: секундомер, старт, спартакиада, спринт жана башка. Аймерим, сага кайсы категория калды? Музыка калыптыр. Аймерим, суроо. Көлөмү боюнча эң чоң музыкалык аспап кайсы? Биринчиси орган, экинчиси рояль, үчүнчүсү арфа, төртүнчүсү фортепиано. Варианттар башынан кайталап коюңузчу. Биринчиси орган, экинчиси рояль, үчүнчүсү арфа, төртүнчүсү фортепиано. Орган. Бул орган эң чоң музыкалык аспап. Азаматсың, жок, туура. Экинчи суроо. Музыкалык чыгармада үндүн графикалык сүрөттөлүшү эмне деп аталат? Биринчиси нота, экинчиси альт, үчүнчүсү квартет, төртүнчүсү ремикс. Биринчи, экинчи вариантты кайталап койсоңуз. Биринчиси нота, экинчиси альт, үчүнчүсү квартет, төртүнчүсү ремикс. Нота. Азаматсың, Аймерим. Үчүнчү суроо. Эркектердин эң бийик ырдоо үнүн эмне деп аташат? Биринчиси альт, үчүнчүсү бас, экинчиси бас, үчүнчүсү тенор, төртүнчүсү акапелла. Бас. Тенор деп айтылат, Аймерим. Жок, туура эмес болуп калды. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экинчи турубуз кандай жыйынтыкталды? Айман упай ала албаптыр, бир да суроого жооп бербеди. Нурмухамед 5 упай, Аселде 5 упай, Даниэлде 5 упай, жана Аймеримде 10 упай. Биз Айман менен коштошот экенбиз. Айман, сенин келечегиң кең болсун. Бардык жакшылыктарды каалайбыз, чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен бул эфирден билбеген көп нерсемди билип алдым. Мындан ары да классташтарыма ийгилик каалайм.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда 3-чү тур. Биздин 3-чү турга 4 окуучу калды. 4 окуучуларга азыр биз 2ден логикалык суроолорду беребиз. Анан турду жыйынтыгын чыгарып, жалпы жыйынтыктын негизинде жеңүүчүнү аныктайбыз. Нурмухамед баштап берет. Биринчи суроо. Сырдуу сандыктын ичиндеги буюмга окшош буюмдун жардамында француз окумуштуусу Бюффон күмүштү эриткен. Ал эми байыркы Грецияда аны согуш учурунда кемелерди өрттөөгө пайдаланышкан. Ал эмне? Зажигалка. Байыркы Грецияда зажигалка колдонгонбу? Газ. Линза. Нурмухамед. Линза. Жок, туура эмес. Экинчи суроо. Байыркы Римде Олимпиада чемпиондорун жана салгылашууда жеңишке жетишкен Рим аскер башчыларын шаар дарбазасына тосуп алышып, баштарына таажы кийгизишкен. Жана аларды таажы жасалган ат менен аташкан. Ошол таажы эмнеден жасалган? Сурооңузду башынан кайталап коесузбу? Байыркы Римде Олимпиада чемпиондорун жана салгылашууда жеңишке жетишкен Рим аскер башчыларын шаар дарбазасынан тосуп алышып, баштарына таажы кийгизишкен. Жана аларды таажы жасалган ат менен аташкан. Ошол таажы эмнеден жасалган? Тарыхый кинолордо бул кеңири берилген да, бул эмнеден ошолордун таажысы жасалганын. Алтындан жасалган. Алтындан эмес, лавр жалбырагынан жасалган экен. Байыркы Римде таажы кийген адамды лауреат деп аташкан экен. Нурмухамеддин экинчи суроосуна дагы жооп болбой калды. Асел суроо. Бул нерсени 1280-жылы флоренциялык Сальвино Армати ойлоп тапкан. Бул буюмду азыркы күндө да жаш, кары, аял, эркек дебей бардыгы жакшы көрүп колдонушат. Бул эмне? Не экен? Азаматсың. Жооп туура. Экинчи суроо. Бардык тирүү организмдер клеткадан турарын биз билебиз. Ал эми адам баласы тамак ашка колдонуучу абдан бир чоң клетка бар. Ал эмне болушу ыктымал? Ашказан. Тооктун жумурткасы, Асел. Даниэль. Бул нерсе адамзаттын жашоосу менен тыгыз байланыштуу. Бирок анын айынан байыркы бир заманда бир эл кырылып калган. Ушунчалык эле адамзатты кырып салууга алып келген эмне болду экен? Гана Даниэль жоогуң барбы? Жооп. Буудай экен. Экинчи суроо. Индия жана Европа өлкөлөрүндө бул нерсени кошуп тамак жасашат. Аял заты бул нерсени көргөндө абдан жыргашат. Анткени бул тамактын калориясы аз болгондуктан аны көп жешет. Жесе да семиришпейт. Демек бул эмне? Бул Мындан өсүмдүк. Ооба, өсүмдүк. Тамак аш жасашат, андан суусундуктарды жасашат. Ал эмес, ваннага сууга аралаштырып, ошо ваннаны кабыл алышат. Ошондо ага эмне кошулат? Бул эмне деп атат? Дай. Өзүм көргөм бирок. Көргөнсүң, ооба. Варианттары жок беле? Варианттары жок. Жок. Жок, Роза гүл экен, Даниэль. Аймерим. Бул нерсе көпчүлүк жерде бар. Жада калса Кыргызстанда да кезигет. Кызыгы ал кайсы бир мамлекеттин желегине да түшүрүлгөн. Ал эмне? Бул бир дарак деп ойлойм. Канада шаарында өсөт көбүнчө. Ошол кайсы дарак экен? Туура, Канаданын желегинде кездешет. Эми Канаданын желегин элестетип көрчү. Мындай кандай десем? Дарак тартылганбы же башка нерсеси Жалбырак тартылганбы? тартылган. Жалбырак, Дарактын аты
Аймеримдин негизи берген жолу туура. Клен жалбырагы Канаданын желегинде кездешет. Кийинки СССРдын футбол боюнча курама командасынын дарбазачысы Ринат Дасев баштыгында эки нерсени салып жүрүүнү салт кылып алган. Биринчиси колкап, экинчиси эмне? Экинчиси медициналык жабдыктардан да ойлойм. Экинчиси бул Куран китеби экен. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биздин 3-чү турубузда жыйынтыкталды. 3-чү турубузда Нурмухамед упай ала албады. Асел 5 упайга ээ болду. Даниэль да упай ала албады. Аймерим 5 упайга ээ болду. Эми көрсөтүүнүн жалпы жүрүшүндө биздин бүгүнкү калган 4 окуучубуздун жалпы жыйынтыгын чыгара алдыгы, ошонун негизинде жеңүүчүнү аныктайлы. Нурмухамед жалпы жыйынтыгы 35 упай, Аселдики 30 упай, Даниэлдики 15 упай жана Аймеримдики 30 упай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек биздин бүгүнкү жеңүүчүсүбүз Нурмухамед. Нурмухамед кийинки жумаларда болуучу райондук турга жолдомо алып, ошол райондук турга катышмакчы. Нурмухамед, сага жакшы даярдык болсун, сага мындан ары дагы кийинки турларда дагы жеңишти багындырат деп ишенем. Ал эми Асел, Даниэль, Аймерим деген окуучуларыбыз булар өздөрүнүн билими менен башка окуучулардан жакшы эле айырмаланышты, аябай аракет кылышты, болгон билимин, күч аракетин жумшашты. Биз силерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү конкурс аябай жакшы өттү деп ойлойм. Бардыгы үчүн эле мен үчүн да аябай кызыктуу жана көңүлдүү эфирлердин бири болду. Бул конкурска мен жеңиш менен келем деп ойлогом, бирок ушунча упай алдым. Ошого дагы кубанып турам. Жеңүүчүгө дагы да ийгилик каалайм. Жеңиш менен куттуктайм. Бул жерге өз күчүмдү сынаш үчүн келгем жана өз күчүмдү сынадым, билдим, дагы өркүндөтүүгө аракет кылам. Бул жерден дагы көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Жана ушул долбоордо жеңүүчү болгон досубузга дагы ийгиликтерди каалайм. Эфир абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Мындан ары дагы ушул сыяктуу көптөгөн таймаштарга катышып өз билимимди өркүндөтүүгө аракет кылам. Ал эми классташыбыз Нурмухамедке ушул башка дагы боло турган таймаштардан жеңүүчү болсун каалайм. Мен өзүмдүн башка таңдаштарыма дагы аларга ийгилик каалайм. Анткени алар ошол алайдан ош шаарына келип атайын келип отурушат, өз билимдерин сыноо үчүн аларга дагы ийгилик каалайм. Жана ошондой эле өзүмдүн үй бүлөмө, ата-энеме жана мектептеги мугалим эжеке агайларыма дагы салам жолдоймун. Жана Элтер Илим Билим каналына дагы иштерине ийгилик. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, ошону менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталды. Биз сиздер менен кийинки жумада эфирден жолугушабыз. Ага чейин баардыгыңыздар үй бүлөңүздөр менен аман эсен туруңуздар.